высший сорттогу унубузду электен өткөрүп сөзсүз түрдө андан соң үй температурасында турган сливочный майыбызды салып жакшылап песочный тесто жасап алабыз. Жакшылап аралаштырганыбызда ушундай песочный тесто даяр болот. Андан соң бир чай кашык разрыхлителибизди салып, жана туз салабыз, жарым кашык, чай кашык. Андан соң жакшылап аралаштырып, эми жумуртканын сарысын эле салабыз, агыны башка эмеге иштетебиз, начинкасына. Эми сметанабызды салабыз. Сметана жок болсо кефир же болбосо айран кошсоңуздар да болот, бирок сметана кошсоңуздар аябай даамдуу болот. Ушинтип жакшылап камырыбызды жууруп алабыз. Байкасаңыздар, мен бул жерде сахар кошкон жокмун. Катуу болобу, жумшак болобу, мындан ашыкча муну кошпошубуз керек. Ушул техника менен жасасаңыздар аябай даамдуу баклава чыгат буюрса. Мынакей камырыбыз даяр, эми пакетке салып, холодильникке 1 саатка коюп коебуз. Эгер холодильниктер жок болсо, морозильникке 15 мүнөткө койсоңуздар болот. Эми начинкасына мен жаңгак менен мейизди майдалап кошуп атам. Сиздер да ушинтип майда кылып майдалап алыңыздар жаңгак менен мейизди. Андан соң сахарыбызды кошуп, жана 2 жумуртканын агыны ажыраталык го, ошону кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Бул жумуртканын агы. Начинкасын даяр кылып алдык. Эми камырыбызга 1 саат болду. 1 сааттан соң муну 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Бирин чоң, бирин орточо, бирин кичинекей кылып. Эң чоңун жайгандан кийин формага салганда четиндеги камырлар ашат. Ошону наркыларга кошуп жасай берсеңиздер болот. Мынакей 3 бөлүккө бөлүп алдым. Андан сөйлеп, жакшылап жайып алыңыздар. Өтө калың кылып жайбаңыздар. Жука эле кылып жайганыңыздар жакшы. Мынакей жайып алдым. Эми ушундай форманы даярдап алып, четиндеги ашкан камырларын алып коем. Кийинки камырларга кошуп жайсаңыз болот. Өзүңүздөр ар кандай формада кылып жасасаңыздар болот. Торпуштук кылып, тегерек кылып, ар кандай формада жасасаңыздар болот. Мынакей начинкасын да салып алдым. Эми кийинки камырды жаябыз. Экинчи камырды. Мынакей муну да ошондой формада кесип алам.
үстүнө коюп, мунун да үстүнө начинкабызды салабыз. Мынакей начинкабызды салып алдык. Эми 3-камырды жайып баштайбыз. Үчүнчүсүн да бүткөн соң эми бир жумуртканын сарысын үстүнө сүйкөп чыгабыз. Эми ар кандай кылып кесип алсаңыздар болот, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга карап, чоң, кичинекей кылып ар кандай кылып кессеңиздер болот. Биринчи ушинтип кесип алып, кооздоп алган соң анан духовкага салабыз. Мынакей мен ушундай кылып кесип алдым. Эми жана жаңгактын чоң-чоңдорун алып койгом, бетин кооздоо үчүн. Сиздер да ушинтип кооздоп алсаңыздар болот. Духовкаңыздарды алдын ала кызытып алсаңыздар болот. Андан соң 170-180 градуста духовкага 20-25 минут аралыгында бышырып алабыз. Мынакей пахлавабыз бышты. Эми үстүнө духовкадан чыгышы менен сразу ушундай балдан сүйкөп коесуздар. Муну аябай жылуу кезинде сүйкөш керек. Ушул техника менен бышырсаңыздар аябай даамдуу пахлава болуп чыгат. Муну магазиндерге алып чыгып сатсаңыздар да болот. Аябай даамдуу болот. Сөзсүз түрдө бышырып жеп көрүңүздөр.